ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү өзүнө жараша. Бирөө студент бүткөндөн кийин окуу жайда. Анын ата энеси мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн, бизнес курганга же ата энеси шарт түзүп бериши мүмкүн бир кызматка, госслужбаларга. Бирөөлөрдүн эч шарты жок. Шарты жок эч кандай. Бирок сиздердин бир шартыңар бул өзүңөрдү как товар катары сезгиле. Түшүндүңүзбү да? Товар это они должны вас этот товар купить. Это служба это купит, это банк купит, это частные компании купят, это товар, это ваше знание. Сиздер дагы мындай айткандай ата эне баары жок жасап берет. Бирок кийинки кадамдар бул сиздерден. Ошон үчүн өзүңөрдү товар деп балким грубо болуп калат, бирок өзүңөрдү мындай жакшынакай инсан катары өзүңөр жаратып, инсан катары тажрыйбалуу, билимдүү, адамгерчиликтүү, ден соолугу бекем, мындай инсан катары жаратып өзүңөрдү жакшынакай мамлекетке өзүңөрдү көрсөтө алсаңар, баарыңарды сиздерди талабыңа жараша сиздер мындай как орусча айткандай востребованы будете. Вот ошону мен каалайт элем. Всегда, чтобы были востребованы, всегда, чтобы были на виду. Я думаю, это у вас получится.